Кыргызстандын атайын кызматы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айланасындагы маалыматтарды териштире баштады. Анткени парламент депутаттары коңшу өлкөнүн маалымат булактары Разаковду Тажикстандын Кыргызстандагы тынчсыз деп жазып жатканын айтып, иликтөөнү талап кылышкан. Вице-премьер-министр өзү муну четке кагууда. Андай болсо ушак айыңдын төркүнү кайдан чыкты деп депутаттар Разаковдун тегерегиндеги кептерди иликтөө боюнча демилге көтөрүшкөн. Бүгүнкү күндө бул маалымат боюнча текшерүү иштери башталып жатканын УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Азырынча бул иш териштирилип жаткандыктан толук жагда иш жыйынтыкталганда ачыктаарын айтты. Жыйырманчы мартта Жогорку кеңештин талкуусуна алынган вице-премьер-министр азырынча бул тууралуу өзү комментарий бере элек. Айрым сайттар Тажикстандын тынчсыз деп жазып жатканын эске алган депутаттар мындай шартта коңшу өлкө менен чек ара боюнча сүйлөшүүдө делегацияны Жеңиш Разаков жетектегени канчалык орундуу деген маселе коюшкан. Ал эми мындай жүйөнү биринчилерден болуп КСП фракциясынын депутаты Мурадыл Мадимунов көтөргөн. Ушуга окшош эле ойду Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов да айтып, атайын кызматтан жагдайды иликтөөнү талап кылган. Сулаймановдун айтымында Тажик-Кыргыз чек ара маселесинде аны жоопту кылып жиберген туура эмес болуп калганын баса белгиледи. Адресинде ушундай өйдө төмөн сөз болуп атканда, чындыгында эле алындай жоопту эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын чыр болуп аткан мезгилде ал кишини жетекчи кылып жиберүү бул негизинен туура эмес да. Ушул жумуш иликтениш керек. Бул негизинен туура эмес да. Ушул жумуш иликтениш керек. Азыр ГКМБ жана күч органдары иликтеп атыптыр. Ошолор иликтенгенге чейин Жеңиш Разаковду жумуштан четтетип, анын ак же кара экенин тактап, эгерде чын ошондой болгон болсо, анда жоопкерчиликке тартыш керек. Бишкектеги Азия News гезити өткөн аптада жарык көргөн санында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу көлөмдүү макала басып, анда ал 2010 жылы Тажикстандын атайын кызматтарынын колуна түшүп, 3 күн кармалып чыкканын жазды. Бул тууралуу гезиттин редактору Асланбек Сартбаев түшүнүк катын төмөндөгүчө келтирген. Ал өз сөзүндө вице-премьер-министрдин ушул убакка чейин ушул суроо боюнча бир да жолу жооп бербегенин айткан. Бүгүнкү күндөгү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 2010 жылы 23 февралда УУдун жетекчилиги Алымбековго начальнигине түшүнүк кат жазып берип атат. Ал түшүнүк катында ал 3 күн себепсиз Тажикстанга кирип, ошол бойдон жок болуп кетип аткан боюнча түшүнүк катын жазып атат. Бул учурда ал бизге күмөн, бир мындай суроолордогу күмөн туудурган ойлор да пайда болгон. Ал учурда Тажикстандын атайын кызматына колго түшкөнбү? Анын жанындагы коштоп барган адамы ошол убакта колго түшүп кесилип кеткенби деген дагы бир суроолор бар да. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Алмамет Шыкмаматов болсо, ушак айың ээрчиген кишини элдин атынан жоопту ишке жиберген өкмөттү күнөөлөп, анда ал вице-премьер Жеңиш Разаковду тез аранын ичинде ак же кара экенин далилдеп берүүсү зарыл экенин айтты. Персонанын тегереген иш болгондо, же бул ушак экен, андай эмес экен, мына бол документтер менен тастыкталды деп тескери апапакай жагын далилдеш керек эле. Тымпый унчукпай, билгениңерди кылгыла, эмне болсо ошо болсун деген позицияга өтүп алды өкмөт. Анткени бул мындай жалпак тил менен мажүрөлүк, олдоксондук кайдыгерлик деп коет. Акыркы убактарда Жеңиш Разаков тууралуу ар түрдүү учкай кептер айтылып келүүдө. Ал эми аны Тажикстандын тынчсыз деген маалыматты Тажик басылмасы жазып чыкканы маалым болгон. Бирок аны териштирип келгенде андай басылма жок экени аныкталып, ал маалымат фейк болуп чыкты. Эске салсак, буга чейин Разаков ички иштер органдарында эмгек ишмердигинин бардык баскычтарын басып өткөн. Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, андан соң бул аймактын жетекчиси болуп иштеген. Ал эми депутат Сагындык Келдибаев 3 апрелде Жогорку кеңештин күн тартибинде Жеңиш Разаков
Разаков тууралуу маселе талкууланарын, ошондо баары ачыкка чыгарын айтты. Кудай буйруса 3 апрелге коюлду күн тартибинде. Ошол күнү пленар заседанияда карап чыгып, баарыбыз анан коомчулукка ачыкка чыгат го дейм. Эмне деген сүйлөшүүлөр болду. Тики тараптын вице-премьери келди, биз тараптан Жеңиш Разаковдун ортосундагы сүйлөшүүлөр жана протоколдун кол коюларын ошондо чыгат го дейм ачыкка. Эске салсак, кыргыз-тажик чек арасындагы чулгандуу окуя кан төгүүлөр менен коштолуп, ошол эле убакта бийликтеги атка минерлердин кыңыр иштери тууралуу кептер айтыла баштады. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков да чыр чатактуу болтурбоо үчүн калк арасында алдын ала иш жүргүзбөгөн күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алган. Ал чек арачылар өз карамагындагы территорияларды кайтаруу менен эле чектелбестен, жергиликтүү калк жана кошуна мамлекеттин чек арачылары менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүүгө тийиш экенин айткан. Ал эми вице-премьер Жеңиш Разаковду учурда кызматтан убактылуу четтелиш айрым эл өкүлдөрү да колдоого алып жатат. Азыр түздөн түз отставкага кетсе, ошондой эле ал өзү эле эмес, ошол Жалал Абадтын областтын жетекчилери, жанагы райондогу ошол кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышууга жол берген, кан төгүлүүгө жол берген ал жерде укук коргоо органдын жетекчилери, райондун жетекчилери толугу менен азыр отставкага кетсе туура болмок. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун тажик чалгындоосуна тиешеси бар экендиги тууралуу билдирүү анык эмес экенин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү айрым интернет сайттарда, социалдык тармактарда жайылтылган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жыйынында айтылган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун тажик чалгындоосуна тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат жалган болуп саналарын жана тек гана чагымчыл мүнөзгө ээ экендигин билдирет. Жаңылай Баймуратова, Сыймык Барманов, Мирлан Абдылда, Next TV күндүн темасы үчүн.